Көпчүлүк жаштарда көздүн кургоо симптомдору байкалган. Жаштардын көзүнүн саламаттыгы коркунучта экени айтылды. Окумуштуулар көздүн кургоо симптомдору жаштардын басымдуу көпчүлүгүндө байкалаарын аныкташты. Изилдөөгө 18 жаштан 25 жашка чейинки кыздар, жигиттер катышкан. Алардын 90%-ында оорунун жок дегенде бир белгиси бар экени аныкталган. Тагыраагы 56% толук кандуу көздүн кургашынан жапа чексе, 50% көз жаш пленкасын өндүрүүгө жооптуу бездердин 1/4 бөлүгүн жоготкон. Тобокелдик тобуна контакт линзаларын тагынгандар, экрандын алдында көп убакыт өткөргөн адамдар кирет. Орто эсеп менен изилдөөнүн катышуучулары экранды күнүнө 8 саат колдонушкан. Окумуштуулар жаштарга компьютерде иштөөдө тыныгууларды, көнүгүүлөрдү жасап, нымдуулукту сактоо жана жетиштүү уктоо керектигин үйрөтүү абзел дешет.